Ассалаумалейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базары жоқ каналы. Бүгін 6 июль 2022 жыл. Мен Бишкек шаарынын түндүк тарабы, Чүй областы Сокулук району Северный Дача айылында жүрөм туғандар. Ушул жерден бир сатылуу чүй бар экен, ошол жөнүндө силерге маалымат берейин дегем. Биринчи болуп келүү жолун түшүндүрөй туғандар. Азыр мен ошол Северный Дача айылынын чыгыш тарабы, могул центральный трассасында турам. Бул жака келүү үчүн сиздер Бишкек шаарынан шлагбаум тараптан 3 маршрутка менен келсеңиздер болот. Аэропорт тарапка карай келе бересиздер, келип жатып сиздер Кут айылынан кийин Дача суу айылын көрөсүздөр, андан дагы өтөсүздөр. Өтүп келатып, жаңы жер кеткен көчө бар туғандар. Ошол жерде түз кетсеңиздер жаңы жерге, оң тарапка кайрылсаңыздар Карл Марксқа кеткен көчө бар. Ошол жерден келерсеңиздер кайрылганда, о каналдан кийинки биринчи айыл Карл Марксқа жетпейт. Ошол жерден кайрылганда эле биринчи айыл ушул Северный Дача айылы болуп калат. Бул көчө менен түз кетсеңиздер, сиздер Карл Марксқа өтүп экенсиздер. Биздин бүгүнкү чарштагы сатылуу чүй ушул жерден келгениңиздерде бул Береке дүкөнүнү көрө аласыздар. Чоң жолдун жээгинде, андан кийин остановкадан кийинки көчө менен түз бир аз бас оң тарапка кайрылганда 150 метр аралыкта жайгашкан тугандар. Негизинен бул айыл жөнүндө айтсак, мынакей мындай кең талаанын жанында мал бакканга ыңгайлуу жерде жайгашкан жери. Бишкек шаарына деле жана айткандай 3 маршрутка жана башка көптөгөн такси, по пути машинелер барат тугандар. Анда мен сатылуу чүйгө карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгарыштагы сатылуу чүйгө да жетип келип калдым. Бул мына көчө тараптан көрүнүшү. Көрүп турганыңыздардай песка блок менен тосулган жана көрүп турганыңыздардай ворот орнотулган. Жанакы чоң асфальт жолдон бул жерге чейинки аралык 150 метр болуп калат экен. Жана ошондой эле тугандар, биздин канал аркылуу бул үй сатылган болчу. Мына могу үй сатылган болчу. Көптөгөн убакыттан бери көрүп жүргөн подписчиктерибиз болсо көрүп тааныса керек ал үйдү. 17 000 долларга сатылган ал үйүбүз. Андан мынакей бул воротасы тугандар. Суу, свет бар экен бул жерде. Анан документтер боюнча садовой книжкасы бар экен. Документтери бар. Жерин аянты 6 соток тугандар. Жерин аянты 6 соток. Окей. Үй жөнүндө айтсак, узун турасы 8 6 экен. Сокмо менен бүтүрүлгөн тугандар. Көрүп турганыңыздардай фундамент бийиктиги 1,5 метрден бийигирээктей көрүнөт. Мына ушундай көрүнүштү. Бул жакта летний душ, ал жагында очокана, тоокана, алды тарабында мал сарай койгон фундамент жана слива жана башка бактар деле бар экен. Азыр сиздерге биринчи болуп үйдүн ички тараптарын көргөзөйүн, андан соң корозун ачып калган маалыматтарды берем тугандар. Окей, кире бериште мондай тепкичтер. Ал жерден түз өтсөк, мондай бир коридор тугандар. Анан бул коридордон биз катардан 2 бөлмөгө кирип кетип экенбиз. Анан түз өтсөк, ал жакта душ бар. Суу, свет бар тугандар. Анан бул душтун суусу септикке куюлат экен. Окей, бул жакта бир бөлмө. Түштүк тараптан терезе орнотулган, пластик терезе, потолок фанера. Окей. Ушундай көрүнүштү. Эми ушул эле жерден кайра коридорго чыгып, оң тарапка кайрылсак, бул жакта мондай бир бөлмө. Окей. Түштүк тараптан терезе орнотулуптур. Анан коридор менен түз өтсөк, бул жакта мондай душ жайгашкан тугандар. Бул үйдүн баасын азыр эле айта кетейин тугандар. 11 000 доллар деп атышат. Сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга калтырам тугандар. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр. Сүйлөшүү болот. Эми коросун ачып калган маалыматтарды берейин. Бул жакта мен кайрыл үйдүн коросундамын тугандар. Бул жерде очокана, бышпаган кирпич менен болгон. Жанында тооканасы да бар экен. Мынакей ички тарабы мына ушундай көрүнүштү. Негизи боюнча очокуна расчет алынган бөлмө. Бирок азыркы учурда очоктору жок экен тугандар. Плита менен эле бул жерде иштешет экен.
Анан бул жакта тоокана, жана айткандай бул жакта летний душ. Бул үйдүн түндүк тараптан көрүнүшү жана көптөгөн жаш бактар бар. Слива бактары көбүнесе. Анан бул жакта мына жер жемиш помидор эгип коюптур. Анакей мына ушундай көрүнүштө туугандар. Кошуналар менен болгон чек-чегарлар көрүп турганыңыздардай байкалып эле турат. Жердин аянты 6 соток. Анан бул жакта мал сарайга фундамент коюлуптур туугандар. Мына ушундай көрүнүштө. Эми бул үйдүн баасына $11,000 деп атышат. Сүйлөшүү болот туугандар. Ээсинин номерин экранга калтырам. Жана негизги маалыматтарды дагы бир жолу эскерте кетейин. Жердин аянты 6 соток. Үйүбүз 8/6 бышпаган кирпич менен бүтүлгөн, сокмо менен ылай. Көчө тараптан пескоблок менен тосулган. Северный дача эле Бишкек шаарына 3 маршрутка ушул жерден барат туугандар. Баасы $11,000 сүйлөшүү болот. Сонокол сүйлөшүп көрүңүздөр. Анда мен сиздермен коштошом туугандар. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар жана достор менен группалар менен ушул видеону бөлүшсөңүздөр, мага үйесине сиздер чоң жардам берген болосуздар. Анда мен сиздермен коштошом. Кийинки чыгарышка чейин саламатта калыңыздар туугандар.